Саламатсыңарбы? Мен сүйүктүү окуучуларым. Саалыгыңар жакшыбы? Сабакка даярбызбы? Анда бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 1-класс, кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Амираевна. Сабагыбыздын темасы дүкөндө. Сабагыбыздын максаты окуучулар дүкөндө эмнелер бар экенин билишет, идиш аяктардын аттарын атай алышат, буюмдарды атап эмнелер эмнеге керектүүлүгүн айтууга жана жазууга машыгышат, ата-энесине жардам берүүгө, башкалардын эмгегин баалай билүүгө көнүгө беришет. Дүкөндөр, балдар карагылачы. Кандай дүкөндөрдү көрүп турасыңар? Биринчиси идиш аяк дүкөнү, экинчи кийим-кече дүкөнү, үчүнчү азык-түлүк дүкөнү. Биринчи дүкөндө эмнени көрүп турасыңар? Идиш аяктарды түрлөрүн. Экинчи дүкөндө кийим-кеченин түрлөрүн. Үчүнчү дүкөндө азык-түлүктөр. Кандай азыктарды көрүп турасыңар? Жашылча жемиштерди. Дүкөндө эмнелер сатылат? Дүкөндө, идиш аяк дүкөнүндө эмнелер сатылат балдар? Казан, бычак, кашык, табак, чайник, чыны, кесе, чоң табак жана көптөгөн түрлөрү сатылат. Эми балдар, биз казанга эмне кылабыз? Казанга тамак жасайбыз. Бычак менен эт туурайбыз. Кашык менен тамак ичебиз. Табакка ысык тамак куябыз. Чайнекке чай демдейбиз. Чыны менен чай ичебиз. Кесе менен кымыз ичебиз. Чоң табакка камыр чуурабыз. Көрдүңөрбү балдар? Ар кандай идиш менен ар түрдүү нерселерди жасайт экенбиз. Бул кайсы идиштер балдар? Табакта эмне бар? Чыны менен эмне кылабыз? Кашык менен эмне кылабыз балдар? Көрдүңөрбү? Идиштин түрлөрү. Тамакта суюк тамак бар экен. Чыны менен эмне кылабыз? Чыны менен чай ичебиз. Кашык менен тамак жейбиз. Келгиле балдар, дүкөнгө барып, идиштер канча тураарын көрөлүчү. Казан 100 сом экен, кашык 15 сом, бычак 20 сом, чайник 53 сом, кесе 34 сом, чоң табак 60 сом. Көрдүңөрбү? Бааларын да көрүп алдык. Кантип сатып алабыз? Барып, дүкөнчү менен саламдашабыз. Андан кийин баасы канча тураарын билип, өзүбүзгө керектүү болсо алабыз. Көрдүңөрбү балдар? Бул дүкөндө идиш аякты кантип сатып алууну үйрөндүк. Эми балдар, биз бүгүн кайсы дүкөн менен тааныштык? Идиш аяктар дүкөнү менен тааныштык. Ал дүкөндөгү идиш аяктардын баасы канча экенин билип алдык. Үйгө тапшырма балдар. Идиштердин баасын сан менен эмес, сөз менен жазабыз. Мисалы, казан 100 сом. Казандын баасы 100 сом деп жазабыз. Ошентип, бизге кайтарым байланышка WhatsApp аркылуу байланышабыз балдар. Ушуну менен видео сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла балдар.